Assalamu alaikum, hurmatly YouTube көрүүчүлөр. Excel боюнча сабактарыбызды улантабыз. Мурунку иштеп жаткан файлыбызды табуу үчүн метод компьютер деген жерден документы дегенге киребиз. Биз расписание деген жерге сактаганбыз. Аты расписание болчу, ошол документы деген жерге сакталган болчу. Муну эки жолу басып ачабыз. Эсиңиздерде болгон болсо, биз ошол расписание деп мындай кылып ачып алып, ошонун үстүндө бардык нерсени көрсөтүп берип атканбыз. Мурунку сабакта бул менюдагы выставка бөлүмүнүн алдындагы бул иллюстрация, настройки дегендерди көрсөтүп бергенбиз. Азыр болсо биз диаграммы жана фильтры деген эки бөлүмдү көрсөтүүнүн аракетин кылабыз. 3D карта жана Sparkline деген бул дагы бир аз Excel'ди жакшы түшүнгөндөн кийин карасак болот. Азырынча негизи диаграмма деле бул өзү абдан чоң тема. Бирок ошентсе дагы мен диаграмманы кыскача кандай кылып колдонулат ошол максатын көрсөтүп берүүнүн аракет кылам. Андан кийин сиз аны өзүңүз дагы ар бир диаграмманын өзүн колдонуп өнөрүңүздү өркүндөтсөңүз жакшы болот. Бул жерде эң эле биринчи диаграммада рекомендуемые диаграммы деген бар. Бизге сунушталган диаграмма. Эгерде муну эч нерсе баспай туруп эле бул жактан эч нерсени белгилебей туруп муну бассак, бизге эч нерсе сунуштабайт. Бирок эгерде биз бул жерди тандап туруп анан муну бассак, анда мына бизге ушундай кылып сунуштап атат. Силердин бул жердеги көрүнүп турган белгиленген нерселер ушундай диаграммага койсоңор туура келет дегендей. Муну дагы бул жактан өзүбүз каалагандай өзгөртүп алсак болот. Мындай кылып өзгөртсөк болот, мындай кылып өзгөртсөк болот. Же болбосо ошол эле белгилеп алып туруп, бул нерселерди белгилеп алып, бул жерден сыртынан эле кандай диаграмма койгубуз келип атканын алдын ала тандасак дагы болот. Мисалы, муну бассак, бизге мындай диаграммаларды сунуштап атат. Муну бассак, бизге мындай диаграмма сунуштап атат. Мынакей. Мен көбүнчө ушуну, же болбосо ушуну көбүрөөк колдоном. Же болбосо бизге сунушталгандан эле биринчи бирөөнү алып туруп көрөлү. Мисалы, эң биринчи бергени окей десек, бизге мындай кылып бир диаграмманы чыгарып берет. Андан кийин, эгер кааласак, буга дагы диаграмманы дагы каалагандай кылып өзгөртүп алсак болот. Бизге конструктор диаграммы деген чыгат. Бул жерден буларын алсак болот, мындай кылып алсак болот. Стиль диаграмма деген жанында бул нерсе чыгып калат. Муну басып, стилдерин өзгөртсөк болот. Мисалы, мындай кылып дегендей. Кайра муну басып койсок кирип кетет. Бул жерде фильтр диаграммы деген бар. Бизге керексиздерин алып салсак болот, мисалы, же болбосо кошсок болот дегендей. Мисалы, жетини алып сала турган болсок, мындай кылып алып туруп, применить десек, мынтип азайып калат. Же болбосо кайра кошуп, применить деп жаап койсок болот. Андан кийин бул диаграмманын үстүндө дагы бул плюс белгиси турат. Плюсту бассак, бул жерде мындай нерселер чыгат. Бул жерде биз диаграммабызга кошуш керек болгон, алыш керек болгон нерселерди дагы ушул жерден туураласак болот. Мисалы, эң эле биринчиде оси деп турган нерсени алып сала турган болсок, мына байкаганыңыздардай, бул алдындагы 1-2 деген, анан бул жагындагы шкала болуп турган нерселерди X, Y окторун алып салып атат да. Мындай карасак, мына жок болуп калды. Бул 5 дегендер, 2 дегендер үстүндө көрүнүп атат. Андан кийин название осей дейт. Муну бассак, мына бул жакта көрүнүп калып атат. Буларды дагы өзгөртүп алсак болот. Мисалы, бул жагынан эмнени көрсөтүп атат, бул жагынан эмнени көрсөтүп атат, өзүбүз атын койсок болот. Муну дагы жаап туралы. Название диаграммы дейт, мынакей, бул жерде жазылып турган нерсени муну алып салсак, ал да көрүнбөй калат. Бул диаграмма эмнени чагылдырып атат? Бизге аты керек болушу мүмкүн. Мисалы, бул жетишкен диктерий болушу мүмкүн. Бул ушундай кылып өзгөртүп алабыз. Андан кийин метки данных дейт. Муну алып салсак, мына үстүндөгү алардын мындай айтканда баалары жок болуп кетет. Таблица данных деген бар. Муну бассак, мындай болуп астына чыгып берет. Бул нерсе бар экен, мынакей. Пределы дейт. Сызыктар менен алардын алган бааларын
жогоруга чыгарып коет экен. Андан кийин сетка деген бар. Бул дагы керек болушу мүмкүн, мисалы могул 3-түн тушу кайсы кээ бир учурда байкабай калышыбыз мүмкүн. Мисалы метки данныйлары жок болсо, могул экинчиде турган канча баа алганын биле албай аткан болушубуз мүмкүн да бул жерде. Мисалы бул мына 2-нин сызыгында экен деп ушундай сетка керек болушу мүмкүн. Андан кийин легенда дегени бар экен. Бул жактарга чыгат. Мисалы биринчи катарда эмнелер турат же кайсы окуучу турат, ошолорду бул жака жазсак болот. Андан кийин линия деген мына тренда деген баягы өсүштү же түшүштү көрсөтүп турган линия бар экен. Таблица менен негизинен иштөө ушундай жүрөт. Сиз каалагандай таблицаны коюп алып, мисалы муну биз алып салалы. Бул таблицаны алып салалы да вставкадан таблицанын башка каалаган бир түрүн коюп көрөлү. Мисалы биз бул объемная круговая деген таблицаны коюп көрөлү. Муну деле азыркы эле таблица сыяктуу дал эле кайра ушул жерлерден өзгөртө берсек болот. Демек биз таблица менен иштөөдө бир таблицаны үйрөнүп алгандан кийин аны каалагандай өзгөртүп, каалагандай жасай берсек болот экен. Бул мынакей легенда дегендин жанына келгенде дагы бул кичинекей мындай бир оң жакты көрсөткөн баскыч чыгып атат. Ошону басканыбызда бул ушул легендасы каягында турсун, ошону дагы тууралап алсак болот экен. Мисалы оң жакта турсун, же ошол төмөнүндө турсун, же сол жакта турсун, же жогоруда турсун дегендей өзүбүз каалагандай жерге коюп алсак болот экен. Метки данных деп мынакей бул жерде кайра үстүндө көрсөтүп калды. Название диаграммы деген бул жакта туруп атат. Бизге кайсыл ыңгайлуу боло турган болсо чыгып калат. Бул жерден бизге кайсынысы керек болуп атса, мына бизге боштор керек болуп атса, пусто дегенди тандап туруп, андан кийин буларды алабыз да удалить строку деп салабыз. Андан кийин азаматты көрө турган болсо, азат же болбосо мынакей бул жердеги бул кичинекей X белгини удалить фильтр дегенди басып койсок, кайра бардыгы мындай болуп көрүнүп калат. Булардын ичинен кайра бизге ким кереги жок болсо, мисалы азырынча LDR'ды көрбөй туралы десем, LDR'ды алып салабыз. Андан кийин туратты алып салабыз дегендей, же болбосо азаматты алып турабыз. Андан кийин кайра муну бассак, бардыгы көрүнүп калат. Муну жок кылуу үчүн мышканын оң жагын басып эле удалить деп ошол кайсыл атта турган болсо ошону көрсөтүп берет. Удалить этип салсак кайра жок болуп кетет. Выставкадагы ушул срез деген, фильтры деген ушундай иштейт. Временная шкала дегени бар. Бул жерин дагы Excel'ды дагы тереңирээк үйрөнгөндөн кийин ачып колдонсок жакшы болот. Кийинки сабакта болсо биз ссылки, текст, анан символу деген 3 бөлүп калды. Выставка бөлүгүн ошол менен кийинки сабакта жыйынтыктайбыз. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык. Эгерде бул сабак сизге жаккан болсо, лайк басып, астына сөзсүз комментарий жазып, бул видеону башкаларга таратууну сунуштайбыз. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жакшы туруңуздар.